Мгм. Именно ичибизде каткан сырды жашырыш үчүн 80% энергия ушака кетип калып атат. Качан ошол практиканы туура аткарганда силердин энергияңар жашоого, сүйүүгө, баардык нерсеге бошойт. Бул өтө күчтүү практика. Ошондуктан муну жасашыңар керек. Өткөндө биринчи сабакта жасабадык беле? Вот ошону жасаш керек. Ата апаны кабыл алганда жөн эле үчөөнү коюп алып мен кабыл алдым десеңер эле кабыл алынып калса жыргал болбоду беле. Аны барып карап чыгыш керек баарын. Эмне себептен кандай болуп атат, эмне үчүн дегендердин баарын карап чыгыш керек. Мына бүгүн эле мага бир кыз чалып алып ыйлап атат. Тайненин жашоосун полностью роддон алгандагы анан кайталап атат. Көпчүлүк учурда жашоодо ушундай болот. Кыздар обычно чоң тайненин жашоосун шарт эле алып алат. Айрыкча жакшы көргөн небереси болсоңор сразу эле. Кимдин небереси барлар көп. Өтө эле назарыңардын неберелериңерге салып ийбегиле. Программаларыңарды кошо салып ийесиңер. Эми полностью ошол тайнесинин жашоосун кайталап атат. Тим эле один в один. Ал мен кечээ айтпадым беле, кайсы убакта болот экен, Качандыр бир убакта бизден жогору турган, бизден мурун төрөлгөн, биздин ата энетегибиздеги адамдар улам кийинки балдарын төрөп келатышат. Вот ошо чоң тайне таятаңар. Анын кызы силердин апаңар. Апанын кызы силерсиңер. Мына 3 поколенияны карасак. Сен төрөлгөндөн кийин апаң кандайдыр бир себептер менен ооруп калды. Вот ошондо сен неосознанно апаңа апа болуп, анын ордуна туруп, анын ролун алгансың. Вот ошол күндөн баштап анын жашоосу сен өзүңкү эмес, өзүңдүн жашооң эмес, тайнеңдин жашоосу менен жашап, апаңды кызым деп подсознанияда түшүнүп, сүйүүңдү бере баштагансың. Бул туура эмес. Себеп дегенде, улам биздин урпактарыбыз алдыны көздөй кетиш керек. Биз энергияны только алдыга, балдарыбыз өзүнүн балдарына ошентип кетет. А бул жерде нарушение мынакей. Ылдый жактагы бала мен апаңмын деп элестеткиле, силер апа боло аласыңарбы апаңарга? Боло албайсыңар да, вот нарушение каякта жатат. Мен диагностика кылганда 99%, 99 это редко, эн атасы канча диагностика кылдым, көчө бир орус кыздан, и то ал проработка кылып аткан кыз экен. Атасы апасы турду, и то ал кызын кошуп коюп алыптыр. Практически 99% диагностикада ата апасын бала кылып баланын ордуна коюп алган. Кайсы учурда ата апаны баланын ордуна коюп алат. Бул билбей коюп алат. Аны атай кылбайт да эч ким. Кайсы учурда жакшылап көңүл болуп карайбыз. Таарыныштар. Балалык таарыныштар. Коо бербей койду, көйнөк бербей койду, мени сүйбөй койду, мени выпускнойго жибербей койду, ошондо жакшы көйнөк бербей койгон, башка балдарына кийим алып берип, мага бербей койгон, майда барат. Таарыныш десе эле элдер ойлошот, аябай чоң глобальный что-то. Нет. Возможно, и глобальный, но для ребенка это был глобальный. Даже бир кооз ручка сатып бербей койсо, это был для ребенка трагедия. Вот ошону капаны өтө күчтүү жүрөгүнөн чыккан эмоция менен сактап калганда бул абийде калып калган. Мен силерге дагы бир жолу айтып атам. Эгерде жакын арада кимдир бирөөнө таарынган болсоңуздар, анда силер ата апаңарга таарынчыңар бар, Себеби башкаларга болгон таарыныч силердин ата апаңарга болгон таарыныштын эле башка варианттары. Таарыныч анда бар, иштеш керек. Мындайча айтканда. Экинчи чувство вины, күнөөлүү сезим, эне атанын алдында. Кайсы убакта күнөөлүү сезим болот? Мен силерге татыктуу кыз же бала боло алган жокмун. Мен силердин ишеничиңерди актай алган жокмун. Мен силер күткөн кыз же уул болгон жокмун.
Мен силерди мекеге алып барган жокмун, жакшы көйнөк алып берген жокмун, ооруп атканда жаныңарда отурган жокмун. Мен силерге жардам бере алган жокмун. Силерге чай бере алган жок. Мына элементарный майда бараттан күнөөлүү сезим алып алган. Мен силер айткан кишиге күйөөгө чыккан жокмун, өзүмдү өзүм билип чыктым. Ушунун баардыгы ушул күнөөлүү сезимде. Үчүнчү бул ата эне карып калган учур. От карып калганда балдар эмнегедир өздөрү эле күчтүү болуп, энатам карыды, арыды, алы жок, аяйм, жалко деген мына. А энатаны жалеть нельзя, алар деген күчтүү үчүн силерди төрөп чоңойтуп атат. Вот ошол учурда. Төртүнчү, ата эне малсыз, анткени авторитети жок менин астымда. Мисалы үчүн ситуация болду, бир кыз атасын, ата малсыз болчу, себеби мен үчүн авторитети жок болчу. Мен үчүн эчтеке кылган эмес, көрдүңөрбү бул? Атаны апанын көзү менен карайт бала. Апаны атанын көзү менен карайт. Уже оценка кылып койгон. Апасына, скорее всего, уккан и, соответственно, ушул сработала эмоция менен. Бирөөсү балким атасы машина менен, Мерседес менен апарып школго таштап кетип атат, а бирөөнүн кызы жөө барып атат, атасы ичип коюп атат. Бүттү. Авторитет жок болгондо мына ошол убакта ушундай ситуациялар болот мына. Основной төртөө, калган ушул төртөөнөн чыккан нерселер. Ушул төрт нерсе азыр мен айткан силердин оюңарда кайсы жерде ооба бар бирөө дегенде, вот ошол учурда эне ата шарак деп туруп баягы статустары ата эне деп төргө отургузуп силер физически сыйлап аткан менен душаңарда алдыңарга түшүп калат. Көрдүңөрбү? Бала болуп. Ушул төрт ситуация бирөөсү эле болгон болсун. Болду. Ата энеңерди бала кылгандан кийин эмне болуп атат? Ата энеңер бала болгондон кийин силер энергия берип атасыңар. Силер ата апа болуп алдыңар. Ата апанын ордуна мен силердин энатаңмын деп ата энеңерге эната болуп алдыңар. Мүмкүнбү ошондой? Баласы энатасына эната болуп алган. Мүмкүн эмес. Бирок неосознанный часть ушул төртөөнүн негизинде эната болуп, өзүнүн энатасына мен жардам кылам деген ниет менен ошол жака чыгып алат. Как только энатаңардын энатасы болуп алгандан кийин силер анын үстүндө турган иерархияда отурган чоң эне, чоң ата, тайне, таятаңардын жашоосун жашай баштайсыңар. Анткени силер өзүңөр самостоятельно сүйүүңөр менен, ырайчылыгыңар менен ошол ролду алдыңар. Менден көп сурап атышат, эмне үчүн мен? Это хороший вопрос. Эмне үчүн мен алдым? Мына жаңы эле азыр бир кыз менен сүйлөштүм. Алда айтып атат, эмне үчүн мен деп. Эмне үчүн мен алдым? Это хороший вопрос. Эмне үчүн силер алдыңар? Потому что силер энатаңарды жанагындай түшүргөндө силер ролуңарды өзүңөр назначение кылып алатасыңар, билбей. Билип билбей ошону назначение кылып алып, анан ошонун жашоосуна кирип кетип атасыңар. Ошон үчүн жанакы өзүбүздүн кыялыбыздагы жашоону эмне үчүн жашай албай атабыз? Себеп дегенде башка программага кирип алып, көчө менен айткам, кайсы убакта ошондой болот экен. Именно нарушение иерархии болгондо. Биз физически төргөт деп ата апабызды сыйлайбыз, бирок көкүрөгүбүздө аларды алсыз, же болбосо авторитети жок, же болбосо тарыңчым бар, же болбосо күнөөлүү сезим бар дегенде алар баланын ордуна отуруп калат. Бул энергетически алар сезет. Соответственно, силер энергия ата энени бала деп энергия бере баштаганда силерде сопротивление болот. Энатаңарды жакшы көрө албайсыңар. Барыңар азыр угуп аткандар жакшылап көңүлүңөрдү койгула. Уксаңар, эне атага чын жүрөгүңөрдөн мен сага ыраазымын ата апа деп ыйлап жүгүнүп айта аласыңарбы? Сразу азыр телефонду алып туруп. Көкүрөгүңөрдү байкап көргүлө. Эгерде айта албасаңар, мен айткан жана 4 основной нерсенин причина ошолордон башталат.
А силер ата апа менен мамиле мус жок болгондон кийин арттагы ата энетектен ресурс ала албайсыңар. Поточный состояние жана мына биздин азыркы жашообузда кээ бир адамдар өтө жакшы жашоо жашашат. Бирок өтө аз адам болуп калды азыр. Себеби иерархия бузулуп кеткен көпчүлүк учурда. Ошого байланыштуу, бузулуп кеткенге байланыштуу. Азыр ошол иерархия бузулуп ылдый кетип атат. Азыр көпчүлүк аялдар аял экенибизди унутуп калганбыз. Анан кечөө мамиле боюнча биз сабак өттүк, анан сурап атышат, мамиле эмне үчүн жок? Кечөө дагы аябай талкууладык бул боюнча. Аялдар бул ар бир адамда начало мужчина, начало женщины есть, потому что bizde 23 хромосом эркектики, 23 хромосом апаныкы, атаныкы, апаныкы, тепе-тең. Экөөнүн тең началосы бар. Ошон үчүн бала жаралганда биринчи полу билинбейт. Вот ошол аялдар эркектик жакта аябай катуу үрчүтүп алганбыз. Ошого байланыштуу. Анан жашоодо, мамиледе көп нерседе, оказывается, биздин жашообузда чатак иштер башталат экен. Эң биринчи күйөө менен. Биз жашнакай кийинип алып, жашнакай боенуп алып, тиердин алысында баягыдай рекламабызды көрсөтүп тиет экенбиз. Бирок андан кийин биздин чыныгы өзүбүздүн жүзүбүз ачылат экен. Биз эркек экенибизди көрсөткөндө бул эркек экенин энергетически жыт аркылуу, движение аркылуу, кыймыл аракет аркылуу, биздин жасаган иштерибиз аркылуу энергетически эркек сезип, уже биз менен чогуу жашагысы келбейт экен. Ошон үчүн көрдүңөрбү, биринчи жакшы эле болчу деп атат. Биз баары баягы башында аял экенин эстеп, унутуп калганга чейин жакшы жүрүп, андан кийин реклама бүтүп калганда, эркек айланганда эркек уже чочуп кетип атат. Ошон үчүн ары бери басып, башка энергиясы аялдыкы болгон аялдарга барып атат. Көпчүлүк учурда мына мага даже жашы өтүп калган эже обращается Кыргызстанда. Баары эле жакшы эле неберелүү болдук, чөйрөлүү болдук, азыр өзүнөн улуу бирөөнө кетип калды, зато алдында көрдүңөрбү кандай кетип калып атат. Женственность болуш керек. Аялдардын эң чоң оружиеси кыздар, жакшылап эсиңерге түйүп алгыла. Мен бул боюнча аябай изилдеп атам. Мен өзүм дагы көйнөк кийген эркектердин катарында болчумун. Көрдүңөрбү? Аялдын эч ким тартып ала албаган оружиеси бул аялдык сапат экен. Вот ошол аялдык сапатыңарды туура өстүрсөңөр, өрчүтсөңөр, силердин алдыңарда бардык каалаган кыялыңардагы нерселер болот. Ошон үчүн көп акча эмес, өзүңөрдү сүйүп, өзүңөрдөн башташ керек. Мамиле эмне үчүн болбой атат? Көчө дагы терең карадык, эмне үчүн мамилелер бузулуп кетип атат? Бул дагы көчөкү темага кичине подкрепление. Мурунку биринчи күнүбүз өзүн өзү сүйүүгө байланыштуу болчу, бардык нерсе келип өзүн өзү сүйүүгө такалып атат кыздар. Өзүн өзү сүйүү деген бул чоң тема, бирок көчө дагы биз устукандап, жиликтеп, мындайча айтканда, өзүн өзү сүйүү кайсы жака жоголуп кетет экен? Эмне себептен өзүңөр сүйө албай аттырсыңар? Ошол боюнча дагы биз кечөө устукандап, жиликтеп түшүндүргөнбүз, түшүндүрүп берген. Эгерде аракет кылып, эми көпчүлүк эле мындай коучтар 500 жолу өзүңдү өзүң сүйөм деп атат. Ошону айтып атканча кичине сүйүп атабыз деле, анан бүткөндөн кийин унутуп калып атпайбызбы окуй күн? 2 күн айтып, 3-чү күн точно унутуп калат да. Даже менде окуган кыздар ошентишет. Өзүңдү кандайсың деп сурап кой десем, унутуп калдым дейт. Көрдүңөрбү? Ал бул эмне дегенди билдирип атат. Бул силер өзүңөрдүн жашооңорду жашабай элесиңер. Ошон үчүн айтып атат, мен өзүмдү өзүм сүйөм деп, өзүмдү алдап атам. Өзүмдү өзүм сүйөм дейин десем, мен өзүм болбой атпаймынбы дейт душаңар. Мен башка бирөөнүн жашоосун жашап атам. Мен азыр билбеймин ким экенин. Вот өзүңөрдүн сүйүүңөр жетишпей аткан болсо, ошого көңүл бургула. Бул силер өзүңөргө өзүңөр сүйүү бере албай атсаңар, силер өзүңөрдүн жашооңорду жашабай элесиңер. Көчөкү записьте карагыла.
кайра аяка кирбей эле коелук. Баары келип өзүн өзү сүйүүгө такалып калып атат. Даже кечээ акча маселеси, бүгүн акча боюнча иштейбиз. Дагы түшүнүктөрдү беребиз. Даже акчаңардын аздыгы өзүңөрдү сүйбөгөндүгүңөрдөн келип чыгып атат. Карьеранын өспөгөндүгү өзүңөрдүн сүйбөгөндөн келип чыгып атат. Ден соолугуңардын жоктугу өзүңөрдү сүйбөгөндөн келип чыгып атат. Аялдык сезимдерди ойготуп, аялдык чыгармачылыкты өстүрүү дагы өзүн өзүгө сүйүүгө байланып турат. Бүт бардык нерсе келип өзүн өзү сүйүүгө такалып атат. Өзүн өзү сүйбөгөн учур бул уже башка бирөөнүн, тияктагы, арттагы жакшы көрүп силер кабыл алып алган бирөөнүн тектердин программасын көтөрүп баратасыңар. Ошон үчүн аларды эмне кылыш керек? Трансформация 2.0 деген биздин обучение бар. Бул бүт фундаментиңердин баарын тегерете трансформация кыласыңар. Трансформация дегенди билесиңер, жашоодогу жакпаган жактарыңарды өзгөртөсүңөр. Разбор менен да кылсаңар болот. Разбор аркылуу дагы болот. Разбор, расстановка дегендин баардыгы бир. Бул талдоо деген сөз биздин тилде. Талдоо деген эмне? Талдоо деген биздин ошол причина каякта экенин талдап, өзөгүн таап, и ошону трансформация кылабыз. То есть нейронный связьдарды өзгөртөбүз. Эскини ликвидировать этиш керек, удалить этип, и жаңыны киргизиш керек. Вот только таким образом, башка жок. Бул действительно уже научно доказано, өзүңөр билесиңер, даже инсульт болгон адамдарды кандай кылып дарылайт. Именно жаңы нейрондорду пайда кылуунун негизинде гана бастырат экен. Жанагы басканды, кол бутун иштеткенди унутуп калып атпайбы, сүйлөгөндү, сөздөрдү. Вот именно только нейрондордун жаңы пучокторун, түйүндөрүн жаратуу менен гана муңдаса болот экен. Баардык биздин жаңы навыктар, жаңы биздин өзүбүздүн үйрөнүп аткан нерселердин баардыгы бул жаңы нейрондук түйүндөрдүн пайда болгонунан башталат экен. Ошон үчүн это нормально, это научно доказано. Только ошону кылабыз. Кванттык физика боюнча дагы көчө бир сыйра маалымат берип кеткен. Кванттык физика жаңы келгендер бар болсо айтып коеюн. Кванттык физика бул физика үчүн кечөө, бүгүн, эртең деген түшүнүк жок. Баардыгы бүгүн анын үчүн. Кванттык талаада. Вот жанакы разборлор кантип иштеп атат, көрдүңөрбү? Именно только ошондой иштеп атат. Биз ошол өтүп кеткен эмес, ал бүгүн болгондой болуп турат, сакталып. Вот ошол информация, банк информацияга кирип, ошол жерден баарын оңдоп, поломканы алып салып атабыз. И это возможно. Пространствода жок, мисалы үчүн квантовый поледен. Эми биз ага деле жакында эмес, эми кайсы биз адам баласы ошого кабыл алганга даяр болгондо биз анын баарын көрө алабыз. Азыр просто биз өзүбүз көрүп, угуп, кандай нерселер бар жогун көрүүгө даяр эмеспиз, только ошон үчүн гана азыр көрбөй атабыз. А так биз менен катар параллель толтура нерселер жашап жүргөнүн билишиңер керек. Качан биз ошону кабыл алганга даяр болобуз, вот ошол убакта көрүнүшү табарындар. Кээ бир адамдар ошолорду азыр эле көрө алышат, көкүрөгү тазалар, түшүнгөндөр, кабыл ала алгандар азыр эле көрүшөт. Ошон үчүн жанакы көрүп атабыз дегендердин дары барларда, дар баарыбызда бар, ар бир адамда бар. Только сезимдерди ачыш керек. Сезимдер эмнеден жабылып калган билесиңер, мусорлордон жабылып калган, кереги жок мусорлордон. Бирөөнү ушактайбыз, бирөөнү көрө албайбыз, бирөөнү жинибиз келет, бирөөнү жана эмоционально бүт эмоциянын баарын жаап таштаганбыз, ата энеге таарынып, бирөөнүн алдында чувство вины бар. Короче, койчу деги, бирөөнө бирөөнөн карыз алыш керек, же дагы бир деме. Бул житейский, бытовой нерселерге биз мусор менен өзүбүздүн болгон сезимдерибиздин баарын ошону бүтөп салганбыз. Ошон үчүн көпчүлүк чакралар иштей албай атат, даже дем албай атпайсыңар. Ошон үчүн
терең дем алганда вот ошонун баарын ишке киргизебиз. Ошон үчүн постоянно ошо физкультура ойноо, чурка деп аткандын мааниси, максаты ошол. Чуркаганда силер айла жок, терең дем алышка туура келет. Анткени мурдуңардын учу менен дем алып чуркасаңар жыгылып каласыңар. Себеби денеге кислород бар болсо, дене ачка болуп, голодание болуп, кислородный и жыгылып каласыңар просто тупо. Ошон үчүн чуркаганда, басканда терең дем алышка туура келет. Ошол убакта биздин чакралар иштеп баштайт. Ошон үчүн эмне үчүн спорт менен заниматься эткиле, эмне үчүн школдун убагында ошондой гимнастикаларды жасатканын билесиңер, Ошондуктан эң биринчи родовой системада болгон поломкаларды оңдоп, анан бүгүнкү азыркы жашап аткан поломкаларыбызды ошолорго беришибиз керек. Эгерде биз родовойдон поломканы алып салган болсок, бүгүнкү күндөгү ал тамыры ошол жакта жатып атат да, некоторые случайларда бер жактанын баары өзү эле кетип калат. Себеп дегенде башталышы нар жактан болуп атат. Көпчүлүк учурда роддон келип атат. Көпчүлүгүңөр ойлоп атасыңар, мына бүгүн эле бирөөнү диагностика кылсам айтып атат, мен абортторум үчүн өзүмдү өзүм күнөөлөп атам, мынтип атам. Мен айттым, ал даже сага тиешеси жок. Биз көчөкү записти карасаңар дагы жакшылап түшүнөсүңөр. Себеп дегенде мурун воронка ачылган. Воронка деген эмне? Воронка смерти. Бирөө өлүп калган бирөөсүн жоктоп, такыр кой бербей койгон жүрөгүнөн. Бүттү, воронка ачык боюнча калып кеткен. Андан кийинкилер жөн эле салып берип турат. Именно эгерде ошол жакта, ошол жашоосунда, эми көбүнчө кыздардыкы тайне жактан келет экен да. Тайнеси бирөөнү оплакивать этип, капа болуп, ошонун жүрөгүнөн кой бербей койгондо, вот ошондо бер жактан анан воронкага эмени салып бере баштайт экен. Абортторду. Именно аборт болгон бала, өтүп калган бала жана төрөлбөй калган балдар именно тияктан кой бербеген адамдын полуна жараша болот экен. Муну байкап койсоңор болот. Эркек кишини кой бербей койду, бияктагы эркек балдардын баарын. Кыз киши болобу, кыздарды. Мунун связи аябай чоң экен. Ошон үчүн азыр мага өтө арылаган сайын өтө кызык болуп атат да. Мындай детальдардын баарын изучать этип атам. Мурун үстүртөдөн карап окуп, эми анда деле көп нерсе, бирок азыр андан дагы көп нерселер чыгып атат да. Бул адамды изилдеп бүткөн эч ким жок. И вряд ли бүтөт. Ааламды дагы ошондой. Ошондой адам өзү очень сложный механизм ааламдагы. Вот ушундай. Ошонун баары келип биздин программалар и мамилеге, и сүйүүгө, өзүбүздү сүйгөнгө, ошонун баарына таасирин тийгизип атат. Эми бүгүнкү темабыз, эми бул жерде баары бүгүн мага личкага жазышты, кандай кылып оңдойбуз, эмне кылсак болот. Курс бар кыздар. Бул биринчи уровень, трансформация 2.0 деген. Азыр экинчи уровень, үчүнчү уровень и еще ретриттер пландаштырылып, уже жазылып бүтүп атат. Ар бир уровень бул бөлөк состояние. Эң биринчи уровеньден башташыңар керек окубагандар. Бул жерде окуган кыздар бар, алар экинчи, үчүнчү уровеньге кетсе болот. Бирок все последовательно аталышы мүмкүн. Уровень деген эмне? Биринчи мусорду үйдүн чаң чуңун желесин алып, андан кийин иреттеп кереги жокторунун баарын, андан кийин мебель-себилдерди карап, жаңы мебель киргизип дегендей баарын ремонттош керек болот. Баарын за один раз просто мээңер кабыл ала албайт. Ошондуктан уровеньдер менен. Биз дагы мастер разборовто уровеньдер менен окуйбуз. Себеп дегенде сразу баарын берсе, кабыл алууга оорчулук болот. Ошондуктан чекесинен анан барып тазаласа болот. Негизи өзүңөрдүн бала чакага жакшы мурас калтырабыз десеңер, жакшы ДНК калтырганды үйрөнгүлө. Силер топтогон акча биринчи эле поколение баарын жоготуп бүтүрөт экен. Это уже доказано экен. Силер мураска жакшы ДНК калтырсаңар, ДНК дегенибиз бул кан. Биздин урпактарга жакшы кан калтырсак, жакшы программаларды калтырсак, вот ошондо биздин урпактарыбыз күчтүү болот экен. Ошон үчүн ойлонуп көрүңүздөр. Силер үчүн эмне важно? Бул эми көпчүлүк нерсе нар жактан келген акча боюнча
айтсак, көп нерсе дагы ата тек эне тектен келип атат. Сөзсүз эле ушул жерде отургандардын көпчүлүгүнүкү чоң ата тайталары раскулачивание болгон. Раскулачивание деген билесиңер, баягы байлыгы бар адамдардын баарын кулакка тарткан. Вот кулакка тартканда эмне болгон? Алар корккон сразу. Менин тукумум акчасы көп болсо курут болуп кетет экен. Алар билген эмес, что это убакыт өткөндөн кийин мунун баары мындай болбойт деп. Моменте жанагындай баарын кармап кулакка тартканда алардын биринчи страхы эмне болгон? Мен байлыгым үчүн өлүп атам. Менин укум тукумум байлык үчүн, акча үчүн жок болуп кетпесин үчүн алар кедей жашаш керек экен деген программа кирген. Эң кызык жери, аны кулакка тартып атканда анын бала чака неберелери уже бар болчу да, как минимум балдары бар болчу. Төрөлгөн болчу. Открытый гештальт, ребята, обратите на это внимание. Что такое открытый гештальт? Адамдын ДНКсы дайыма ачык турат экен. Ошондуктан төрөлгөн уже, кулакка атасын тартып атса баласы уже төрөлгөн да, уже чоңоюп калган. Вот ошого сигналды бергенде программаны ДНК кабыл алат экен. Это уже доказано. Научно. ДНК ачык болот экен. Ошон үчүн биз ойлойбуз да төрөлгөндө эле берилген, жок, на расстоянии дагы берилет. Эми бул азыр суунун структурасы өзгөрүп атат, билип атасыңар, көп нерсе өзгөрүп атат. Өзүңөр деле байкап атасыңар муну. Силер мурунку өзүңөрдүн балдарыңар төрөлгөн менен азыр небере чебере же болбосо азыркы төрөлгөн балдар менен мындан 10-15 жыл мурун төрөлгөн балдарды салыштырып болбойт. Вообще даже 5 жыл мурун төрөлгөн балдарды, өзүңөр деле билесиңер. Азыркы балдар төрөлгөндө эле айфонду чукулап төрөлүп атат. Грубо айтканда. Азыркы балдар бөлөк балдар. Бул уже өзү айтып туруп атат. Башка заман, башка доор келатканын айтып туруп атат. Эми эң кызык жери мындай. Биз ойлоп атабыз азыркы төрөлгөн балдарды, булар эчтеке билбейт деп ойлойт экенбиз. Биз. Анткени биз өзүбүз билбейбиз да, чынын айтканда. Себеби эң акыркы төрөлгөн бала мурун эмне болгонунун баарын билип анан келет экен. Көрдүңөрбү кандай? Ошон үчүн үй бүлөдө жана кичинекей эң кичүүсү деген балага ал тигилердин бүт жашоосун көрүп, толтура неме менен келет экен. Мен дагы жанагындай башында диагностика кылып караганда кээси кичүүмүн дейт да, проблема бар. Мен өзүм да кичүүсүмүн деп. Үй бүлөдө. Көрсө ошого тияктагы мурунку төрөлгөндөрдүн баарын жашоосун көрүп алып анан келет экенсиң. Көп немени билип алып, чоң багаж менен. Ошон үчүн азыркы төрөлгөн бала, ал силердин жашооңорду уже көрүп коюп келген балдар. А биз ойлоп атабыз, жок, андай эмес экен деп. Анан начинаем учить да. Көрдүңөрбү кандай кызыктай. И анан балдарга эски программаны салганга аракет кылат экенбиз. Мындан биз 100 жыл мурун алган. Анткени биз апабыздан алганбыз, апабыз өзүнүн апасынан алган, ал өзүнүн апасынан алган ошол программалардан. Жаңы төрөлгөн балага жаңы айфонго салып баштап атпайбызбы? Көрдүңөрбү, ошондой жерлери бар экен. Эми акча. Акча бул көп эле жерден угуп атасыңар. Акча, чоң акчалар. Сыртка чыккан силердин саякаттарыңар, өзүңөргө ишеничим жок, таянычым жок дегендер. Ата менен болгон мамиле бул. Ата сырткы тон деп атпайбызбы, же болбосо сыртта боло турган нерсе реализацияңар силердин. Бул бизнесиңер, чоң акчаларыңар, үй бүлө курганыңар, вот ошонун баары, ишеничиңер, ошонун баардыгы, самореализацияңар баардыгы ата менен байланышкан. Атаны азыр өзүңөрдө эле кичинекей тест кылсаңар болот. Насколько вы самореализованы, насколько вы себя чувствуете хорошо, насколько вы зарабатываете большие деньги. Ошол аркылуу эле
атаңар менен болгон мамилени тестирлеп койсоңор болот. Андан тышкары бул ошол эле табылган акчанын берекеси. Мага көп кыз келиндер кайрылат. Көп эле акча табам, бирок берекеси жок дейт. Бул эмне жөнүндө? Бул апа менен болгон мамиле деген тема. Бардык нерсенин берекеси, күйөө аялдын мамилеси, мунун баары апа менен болгон биздин мамилебиз. Биз ойлойт экенбиз, аябай көп нерсени билебиз, аны муну жок. Биз бул 5 жашка чейинки алган программаларды эле башка варианттарда колдонуп жашап келет экенбиз. Анан ДНКдан келгендер менен. Биз негизи мындай кейпибиз эле чоңоюп кете берет экен, ар жакта ошол эле опыт менен эле жашайт экенбиз. Основной. Фундамент ошол жакта экен. И ошол 5 жашка чейин биз көпчүлүк учурда ата апанын таасири алдында болуп, ошолордун программасын кааласак да каалабасак да алып алат экенбиз. Анан баягы кулакка тартылган чоң ата кыйналганда бүт сигналдарды бергенде ал ДНКга кирген. Биздин укум-тукум тирүү калыш үчүн эч качан акчага жолобогула. Чоң акча бул опасность деген сигналдар кеткен. Разборлордо ар кандай нерселер чыгат. Кейси акча үчүн өлтүрүп койгон учурлар болгон. Вот ошондон да страх кеткен. Урда тийген болгон ушулардын бардыгы. Ошонун бардыгы акчага тиешелүү программалар. Көпчүлүк учурда ата эне тектен келген программалар иштеп кетет. Бардык учурда эмне үчүн силер өзүңөргө позволять эте албай атасыңар ошону? Себеби бар анын. Себебинде дегенде биздин мээбиз постоянно көп акчаны каалап турат, баарыбыз каалап атабыз да. Эмне үчүн? Анткени акча бизге возможностьтарды берет. Биз башка адамга жардам бере алабыз, биз өзүбүз каалаган нерсени ала алабыз, биз кыялыбыздагы иштерди, максаттарды ишке ашыра алабыз. Акчанын жардамы менен. Ошон үчүн акчаны баарыбыз каалап турабыз мээбизде. Калькулятор, Бирок бияк кой бербей атпайбы? Көкүрөгүңөр. Эми бардыгыңыздар азыр тест кылалык акча боюнча, Көзүңөрдү жумуп, түз отуруп, кол бутуңарды кайчылаштырбай. Анан терең дем алып, демиңерди чыгарып, сезимдерге көңүл бөлөбүз. Мээге эмес, сезимдерге. Акча. Мен азыр ушул сөздү бир нече рет кайталайм. Көкүрөгүңөрдөгү сезимдерге көңүлүңөрдү койгула. Кандай сезим болуп атат? Акча. Сезимдер. Акча. 30.000 сом. 50.000 сом. 100.000 сом. Жөн эле сезимдерге көңүл бөлөбүз. 150.000 сом. 200.000 сом. 500.000 сом. Миллион сом. Сезимдериңерде, денеңердин кайсы бөлүгүндө кандай реакция болуп атат? Ошого көңүл бөлөбүз. Көзүңөрдү ачып бөлүшчүлөр барбы? Кандай сезим болду? Азыр практиканын маанисин түшүндүрүшкөнгө колуңарды көтөрүп бөлүшкөн адам болсо жакшы болот. Живой болот да. Чолпонжа, саламатсызбы? Жакшы. Меники мындай болду да.
көкүрөктү мындай кол менен ошол акчаны чачып аткандай да 30 миңден баштап как будто Сезим, сезим. чачып Чачып аткан бөлөк. Сезим. Көкүрөктө кандай сезим болду? Балдар, сезимди алмаштырбагыла. Эмне ар кайсынын баарын силерге адаштыра берет. Сезим. пустота Вот это сезим. Пустота. да пустота Пустота, пустой бул жерде. Пустой болуш керек сеники. Көрдүңбү? Нар жактан келаткан бул жер бош болуш керек. Болсо дагы чачыш керек сеники, потому что бул жерде да боштук бар. полнейшая пустота прям. Вот. Это очень важный момент, и меня мурашит. Вот ошол программа бар сизде. Вот ошол менен иштеш керек акча болуш үчүн. Гүлшайыр. Так ким бөлүшөт? Жакшы. Кандай сезим болду? Сезим, балдар, сезимди. Мага мындай муздун сезими келди. Муз турат да. Муз турат, көрдүңөрбү? Кандай страх бар? Муз. Акча деньги равно муз. Акча барабар муз. Айнураныкы болсо акча барабар пустота. Көрдүңөрбү? Кандай программалар турат? Анан муз толкундаганчы мындай прям сүйүнүп кеткен, толкунданып өзүңчө прям ошондой болгон сезимчи. Бул жакшы сезим. Приятный толкундануу бул рост, бул акчаны кабыл ала алам деген сөз. Сен проработка болгонсуң да, көрдүңбү, сразу другой чувство болуп атат. Приятный толкундануу это хорошо. Гүлшайыр айта бер. Сумманы көтөрүлгөн сайын баягы муз жоголду дагы уже ат пайда болуп кетти. Не болду? Аттын чуркаганындай бир сезим пайда болду да, ат сыяктуу. Сезим кандай болду? Приятно, неприятно, страх. Мындай чуркаган сезим да, кыскасы. Эмнеден чуркап баратасың? Мен мына жогору жака карап чуркап кетиптим. Асманга карап чуркап атам, билбейм. Жакшы сезимби сен үчүн, жаман сезимби? Жакшы сезим, бирок мына чуркап атам да, ушундай токтобой эле чуркап атам. Бул значит сенде программа бар. Токтобой чуркап турсаң көп акча алам деген. Сен күнү түнү токтобой чуркап турушуң керек. Көрдүңбү кандай программалар кирет реально. Азыр деген балдар, кыздар действительночы блогерлер жөн эле жеген тамагын, майкесин, турсийин, шортигин көрсөтүп эле акча таап атышпайбы? Это же азыр башка измеренияга кеттик да. А биздин эне атабыз эмне деген программаларды салган? Жакшы көп акча табыш үчүн күнү түнү чуркаш керек деген. Ошон үчүн силер үчүн жөн эле отуруп тамагыңарды көрсөтүп акча табыш мээңер кабыл ала албайт. Анткени программа бар. Ошол программаларды алып салыш керек. Сезим. Бардык нерсенин баш аты сезим. Айчурок сүйлөчү, разрешаю. Кандай сезим болду, Айчурок? Айчурок кайда кетип калды? Айчурок атты окурба. Кандай сезим болду? Кандай? Жаман угулуп атат аябай. Акчанын суммасы көтөрүлгөн сайын мындай ишенич. Ишенич. Кандай сезим болду дагы? Угулбай атасың, Айчурок. Вообще угулбай элесиң. Мындай дүң. Сопротивление көрдүңбү? Карагыла эме. Сезимдерге көңүл бөлөбүз. Бияка чыгып айтпагандар сезимдерге көңүл бөлөбүз. Сезим силер үчүн приятный болсо, токтобүйбү дейт. Токтобүйбү? Алло, саламатсыздарбы? Ооба.
Алло. Алло. Мамбет Кадырова. Алло, саламатсыздарбы? Жакшы. Мен жаңы эле кирип калдым. Тема кандай болуп атат? Азыр угасыңар анда. Бул эмне дегенди билдирет? Сезимдериңерге көңүл бөлөбүз. Сезимдериңер жакшы кабыл алып атса, значит, силер ошону кабыл алганга даярсыңар. Сезимиңерде кысылуу, уят, же болбосо жагымсыз сезимдер болуп атса, силер даяр эмессиңер. Акчаны алганга даже даяр эмессиңер. Көрдүңөрбү? Көпчүлүк учурда кандай болуп атат? Мен азыр диагностика кылам да, мындай да, акча келип, анан биз акчанын өзүн жей албайбыз, туурабы? Сөзсүз. Нан алабыз, чай алабыз, кант алабыз деген сыяктуу. Бир нерсе сатып алып жейбиз. Шампунь алып алып чачыбызды жуйбуз. То есть денебизди, көчүп айтканда, денебизди сактап башкарыш үчүн биз тамактандырышыбыз керек, уктатышыбыз керек, шейшеп алышыбыз керек деген сыяктуу ошонун потребностьтарын аткарабыз. Акча аркылуу. Акчанын өзүнөн кийим дагы кие албайбыз, башка нерселерди алабыз. Бирок акчаны төлөп атканда, азыр жакшылап көңүл бөлүп угуп отургула. Акчаны төлөп атканда кимдерде кандай сезим болот? Бөлүшө алчулар барбы азыр? Карап тургула. Акчаны берип атканда силерде дагы акчам азайып баратат. Акча ушинтип эле түгөнүп калат. Дагы бирдеме чыкпадыбы? Көрдүңөрбү? Вот ошонун бардыгы силердин мээңерге кандай сигнал жиберип атат? Биринчиден көкүрөгүңөр ачышып атат. Неприятно болуп атат сезим. Мээңерге сигнал келип атат. Менин жүрөгүм ооруп атат акча кеткен сайын. Деп бул центрге сигнал келгенде мээ деп атат. Менин кожоюнум акчаны тратить эткен сайын жүрөгү ооруйт экен, көңүлү ооруйт экен. Мен эмне кылышым керек? Хозяиниме көбүрөөк жашаш үчүн. Себеби хозяиним өлүп калса, мен кошо өлүп калам. Ошондуктан менин задачам хозяинди көбүрөөк сакташ керек, узагыраак. Анан эмне деген жыйынтык чыгарып атат? Значит, акчаны тратить эткен сайын менин кожоюнумдун жан дүйнөсү ооруп аткан болсо, анда менин кожоюнума көп акча болбойт экен. Буга кичине эле өлүп калбагандай эле расход кылгандай акча келиш керек. Көрдүңөрбү кандай программа жазылып атат? Себеби менин кожоюнумду тирүү алып жүрүшүм керек деп атат мен. Бүттү, программа жазылды. Силер андан кийин актерсуңар, аткарып аткан. Мына чатак жер кай жерден башталат. Ошондуктан муну кандай кылып өзгөртөсүңөр? Оң кулак, сол кулагыңар менен угулгу. Келген ар бир акчаңарга ыраазычылык билдиребиз. Ыраазымын сен мага келгениңе. Ар бир кеткен 1 сомуңардан баштап бар наразычылык айтасыңар. Ыраазымын сен мага келип сүт сатып алып атканың. Ушу алган киши да ыраазы болсун. 20 сомго нан сатып алсаңар да ыраазычылык айткыла. Ыраазымын ушул 20 сомун барына. Ушул 20 сом мага келип, мен аркылуу ушул адамга барып атканыма ыраазымын. Ошого мен сүт же нан алып атканыма ыраазымын. Азыр ушул нанды алып мен үй бүлөм менен ырахаттанып чай ичем. Ошон үчүн муну саткан адамга ыраазымын. Мына 20 сом. Бул секреттердин секрети. Азыр көңүл бурбай, бул дагы эле көп айтып аткан нерсенин бири дегендер жакшылап оң кулак, сол кулаңар менен угуп алгыла.
Муну эч ким мынтип майдалап чүйдөлөп эч кимге бербейт. Мен муну билиш үчүн канча окуп алдым, канча китеп алдым, канча япондордун техникасын карап чыктым баарын. Вот ошон үчүн буга көңүл бөлөсүңөр. Бияка мээге көп акча келсе, ошонун көп нерсе алып өзүмдү кубандырат экен деген көңүлүңөргө жакшы сезимди киргизишиңер керек. Ар бир алган нерседен ырахаттануу алганды аракет кылгыла. Бул биринчиси. Экинчи, өзүңөргө бир нерсе алганда дайыма сезимдерге карагыла. Машина алганда, кийим алганда, неважно, любой нерсени алганда, ар кандай чечимдерди кабыл алганда только жан дүйнөңөр чындыкты айтат. Мен калькулятор. Ошон үчүн силер бир нерсени жасап коюп, андан кийин кечке кайгырып атасыңар. Себеби мен ошол моментте калькуляциясын чыгарып берген. Бул арзан түшөт, бул мындай болот, бул тигиндей болот. Алгандан кийин жан дүйнөңөр рахат албай эле андан кыйналып атат. Бул мындай да, машина бирөө үчүн, бизнесмен үчүн необходимость, ал алса кубанат, бизнеси көбөйөт, акчасы көбөйөт. Аны туурап кошунасы Маратты туурап Мураттагы акча алып машина алып алды. Ага машиненин кереги жок, ал офисте отурат керелди кечке. Аны үчүн машинени содержать этиш керек, май куюш керек, анын расходниктерин алмаштырыш керек, дөңгөлөгүн кышкы жайкы кылыш керек, аны жуудуруп туруш керек, анын толтура. И ал Марат алган ырахатты Мурат ала албай атат, себеби анын оюнда эмне болуп атат? Жалаң машинеге расход салып атам, мунун мага эмне кереги бар эле деп, вроде элдин социумдун аркасынан алып алган машинеси рахат тартуулабай эле. Болду, ошондон баштап мен эмне деп атат? Буга көп акча бербеш керек. Машина алып бербеш керек. Буга жакшы нерселер рахат алып келбейт экен. Үй салбаш керек, бул үй жок жүрүш керек. Себеби бул андан рахат албайт деген сигнал кетет. Бүттү, биздин бардык максаттарыбызды только биздин көкүрөгүбүз определять этет экен. Биздин жан дүйнөбүз. Качан жан дүйнөбүз ошол биз койгон максатты жактырып, ошону сезгенде гана калган максаттарды моментально аткарса болот. Бул ушундай лайфхак. Обязательно ошого көңүл бөлгүлө. Келген акчаңарга дагы, кеткен акчаңар дагы, чөнтөңөрдөгү азыр 2 сомуңарга да ыраазычылык айт. Мага келип, кайра кетип атканга канчалык көп ыраазычылык деп эми көп эле жерде окугансыңар чындыгында. Бул боюнча отдельный темадагы сабактарды дагы өтүшөт, көп жерде өтүшөт бул боюнча. Бирок майдалап түшүндүрүп берген киши жок, баары эле ыраазычылык айта бергиле деп коет. На самом деле, билбейм, башкаларды билбейм. Менин мээм обязательно түшүндүрмө сурайт. Вот ошондой түшүндүрмө. Эмне үчүн? Көкүрөккө жакшы болгондо мээ дагы сразу подключаться этип, экөө тандемде усиленно иштей баштайт. Качан мээге жакшы, көкүрөккө жаман болгондо чатак башталат. Ар ким өзү менен өзү согушуп баштайт. Бул жашоодо силер эч ким менен урушуп согушкан жериңер жок. Эч кимге таарынган жериңер жок. Ким менен согушуп атасыңар? Өзүңөр менен. Өзүңөр менен бир келишимге келе албай атасыңар. Күйөө менен урушуп атасыңарбы? Өзүңөр менен бир чечимге келе албай атасыңар. Бала чакаңар менен келише албай атасыңарбы? Өзүңөр менен бир чечимге келе албай атасыңар. Только өзүңөр менен өзүңөр урушуп, кабыл ала албай, таарынып, күнөөгө батырып, оору менен наказывать этип, акча бербей ушинтип куратып атасыңар. Анын баары тияктан келген ДНК менен келген программалар силерге жолуңарды көрсөтүп берип коет. Эми мунун эң жакшы жагы баарын оңдосо болот. Бирок окуш керек. Машинени айдап чыгыш үчүн дагы силер права аласыңар. Так эле ошол сыяктуу жашоодо дагы правилалар менен жашашыбыз керек. Вот ошол правилаларды окута турган бизде трансформация 2.0 деген курсу бар. Обогащенный. Көп жагынан жардам берген жакшы курс. Биринчи уровень. Эми Кудай буйрса дагы жакшы тилектер болуп атат азыр.
ретриттерди өткөрөбүз. Буюрса Москвадан өткөзүп атабыз ретриттерди. Эми шаарларды кыдырып, Кыргызстандын шаарларын кыдырып ретриттерди өткөзөбүз. Бул ретриттер обычный ретриттердей болбойт. Бул жерде именно күчтүү ретриттер болуп атат. Силер азыр ушул менин каналымда отуруп угуп аткандар башка каналдан укпаган информацияларды алып атасыңар чындыгында. Себеп дегенде мен өтө күчтүү коучтардан өтө кымбат сабактарды окуп атам. Бул китептерде да жок. Ошон үчүн ал бир эле коуч баарын бербейт. Ар бир коучтан кичинекей аз-аздан чогултуп, анан бир чоң жакшы нерсе, адамдарга пайдасы тийген нерсени пайда кылып азыр жаратып атабыз. Ошондуктан силер дагы бул жерге бекер келген жоксуңар. Силер дагы ушундай продвинутый үчүн ушактан менин каналымда отуруп угуп атасыңар. На самом деле. Меники только эле мастер разбор эмес, расстановщиктер менен дагы, расстановщиктерден да окуп атам. Алардыкы мына азыр Кудай буйрса сентябрдын аягында дагы күчтүү ретрит болот. Каалагандар мага личкага жазып койсоңор, каякта болотун айтам, Москвада болот. 2 күнү только ретриттин баасы 95 000. Турат, проживаниясы отдельно. Проживание, питание отдельно. Москвада. Андан кийин Уфада болот. 3 күндүгү. То есть ушундай күчтүү окууларды алып окуп атам. Эмне себептен? Себеби мен өзүмдүн балдарыма, небере чөбөрөмө жакшы мурас калтыргым келет. Жакшы мурас калтыргым келет. Мен тияктагы калып калган программаларды кайра проживать этип, кайталашын каалаган жокмун, чынын айтайын. Вот только ошон үчүн. Эми анан көпчүлүгүңөрдө азыр суроо акчада болот. Акча болсо эле биз деле окуй берет элек, биз деле минте берет элек. Эң жакшы тема акча дегенибиз. Акчанын башталышын мен силерге айттым каяктан, Акчанын жок болгонун көчө дагы тийип өткөнбүз. Бул өзүңөргө болгон сүйүүнүн жоктугунан. Ошол акчага мен татыктуу эмесмин деген программа бар. Өзүңөр азыр өзүңөрдү тестирлеп койсоңор болот. Жана жүрөңөр кысылып кетип, жаман сезим болгондордун бардыгы, азыр чөнтөгүңөрдө 50 000, 100 000 жок адам. Значит, силер өзүңөрдү ошого татыктуу көрө албай атасыңар. Бул дагы нары жактан келаткан дагы программалар. Жана айтып өтпөдүм башында. Өзүңөрдү өзүңөр сүйгөндө силердин азыр чөнтөгүңөрдө 200 000 только так карманный расходко турмак. И это возможно, ребята. Бул Куранда деле жазылган болуп атпайбы? Мен дагы көп түшүнбөчү элем башында. Колуңду суун ала бер, машинеңде турат, үйүңдө турат, баарын ачкычы турат десе, кана колумду сунсам кана деп. Көрсө бияка сунуш керек экен да. Бияканан бияка сунуш керек. Бардык нерсе, ар бир бала, ошон үчүн көрдүңөрбү? Көп кызык нерселер бар. Азыр баланы эмне үчүн көптөрбөй калды? Кантип багабыз? Көпчүлүктө ошондой суроо бар. Мурунку адамдар айтат, бир эле байлык бар, бул балдар дейт. Көрдүңөрбү? Бул бала дейт. Бир эле байлык бар, бул бала. Бизде страх тияктан программа болгон үчүн көп бала төрөгөн эмеспиз. Баккандан коркконбуз. Ар бир бала өзүнө тиешелүү миллиондор менен бул жашоого келет экен. Ар бир адамга ошондой берилген экен. Бул дүйнөнүн, аламдын байлыгы ар бир адамга үй машина миллиардтар менен келет экен. Бирок бияка ким анан программага салып коюп атат? Программалар ДНК менен келаткан. Программа салып коюп атат. Вот ошондой. Ошон үчүн ар бир адамда чектөө жок, чектөө бер жактан пайда болот. Ошол чектөөлөрдү алып ташташ керек болгону. Вот ошонун үстүндө иштеш керек. На самом деле. Мен ойлойм, эми дагы ошонто отуруп азыр деген доор тогошуп атат да. Ошонто отуруп жакшы адамдар аябай образованный болуп, осознанный жашоого өтө отуруп, уже вот именно жаңы доор келет да. Вот жаңы доор келгенде элдин баарынын жашоосу жакшы болот.
На самом деле көп нерсе өзгөрүп келатат. Өзүңөр деле айлана чөйрөңөрдөн карасаңар, көп жакшы нерселерди байкап атасыңар. Бирок түшүндүрө албаган нерселер көп дагы жашап. Вот ушундай. Эми бүгүнкү акча темасы сөзсүз акчага болгон благодарность. Акчага сөзсүз мына миллионер, миллиардерлерден сураганда, сенин секретиңди айтчы дегенде мен дайыма благодарность айтам дейт. 80ден ашкан миллиардерден сураса айтат, мен эртең менен эрте туруп ыраазычылык айтам дейт баардык нерсеге. Бул ыраазычылык дагы ыраазычылыкка рознь, мындайча айтканда. Ыраазычылыкты оозуңар менен айта бергенде, ал көп иштебейт. Ошон үчүн жүрөктөн айтканды үйрөнүш керек. Именно чын жүрөгүңөрдөн, ушунун баарына ыраазымын. Вот ошол убакта анан ыраазычылык иштеп баштайт. Анан көпчүлүк учурда биз эне атаңар деле айтып калган. Жок деп айтпа, жоктун түбү жок. Вот өтө маанилүү сөздөр. Ар бир сөзүңөр код, ар бир сөзүңөр иштейт. Ошон үчүн балдарыңарды эркелеткенде, тамаша айтканда, тамаша чындыкка жанаша бүт бардыгы иштей турган нерселер. Ошон үчүн бир нерселерди айтканда ойлонуп айтабыз. Анан мисалы үчүн акча сураганда эле элдин баары эмне деп коет, болуп турса деле дей салайынчы деп дей салат. Дегенде ошол оозунан чыккан сөз ишке ашып баштайт. Бергиңер келбей атабы, чыныңарды деле айткыла. Мен өзүмө керек. Бар. Акчам бар, бирок мен өзүмдүн максаттарыма керек. Түшүнүңөрбү? Эч качан бар турган нерсени жок деп айтпагыла. Чындыгын айтыш керек. Бул квантовый поледе только чындык иштейт. Любой нерседе, трансформациядагы только чындыкты айтканда иштейт. Биз актанып же мындай ар кайсы бир кайсысын айтканда иштебейт. Вот ошон үчүн өзүңөрдүн состояние, өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдө. Мына бизде обученияга келген кыздар айтып атат. Кандай сезим бар? Биринчи сабактан кийин эле биз мусорлор менен иштейбиз, кереги жок нерселер менен. Мээни бошотуш керек биринчи. Кружкаңар толтура болсо, ичине суу куя албайсыңар. Аны кичине бошотуш керек. Же болбосо такыр бош идишке коюш керек. Ошон үчүн биринчи биякта баш казанды бошотуш керек. Ичине аш түшүш үчүн баш казанды бошотуш керек. Вот ошондо пайдалуу маалыматтар көбүрөөк силерге жугумдуу болот. Бардык нерсеге, ата-апага, эң бүт акчанын башаты дагы ата-ападан башталат. Бардык нерсени биз дүйнөбүздү ата-апа аркылуу тааныйбыз. Любой нерсени, жакшыны да, жаманды да. Ошон үчүн жашоодо баары кайталанат атпайбы? Эми азыр келгиле практика жасайлык. Бул оңой эле практика. Любой нерсеге акчадан башка дагы өзүңөрдүн максаттарыңарга пайдалансаңар болот. Азыр дагы практикалар жасайбыз, андан кийин суроо жоопторуңарга жооп бергенге даяр боломун. Жарайбы? Ыңгайлуу отуруп бардыңар. Көзүңөрдү жум. Өзүңөрдү каалаган жерде отурганыңарды элестеткиле. Бул балким жайлоо, гүлдөрү аңкыган. Балким көлдүн жээги туз жыттанган. Же болбосо эң ыңгайлуу, кымбат отель. Ар ким өзүңөргө ыңгайлуу жерге жайгашкыла. Эми эгерде сиздер азыр кандайдыр бир сумма сиздерге керек болуп турган болсо, ошол сумманы элестеткиле. Кимиңерге кандай сумма керек болот?
Сумма акча. Акчаны элестет. Акчаны элестеткенде сезимдериңерге дагы бир жолу көңүл буруп койгула. Өзүңөр үчүн жагымдуу, же кыйланып кеттиңерби, же жүрөгүңөр сыгылып атабы, буга көңүл бурушуңар керек. Эми ошол акчаны алыш үчүн биз азыр ата апаны элестетебиз. Бул өтө күчтүү практикалардын бири. Ата апаны именно акчасы көп акчанын үстүндө отурганын элестетебиз. Же болбосо жанында чоң сейфи бар. Толтура акча. Атаңардын сейфи дагы, апаңардын сейфинде дагы. Толтура акчасы бар. Карап, сезимдерге көңүл бургула. Мээңерди ишендиргиле. Ички көзүңөр менен атаңарда дагы, апаңарда дагы сан жеткис акча турганын көргүлө. Өзүңөрдүн сезимдерге дагы бир жолу көңүл бургула. Эми силер өзүңөрдүн кыялыңардагы акчанын оңой эле алып атканыңарды элестеткиле. Өзүңөргө уруксат бергиле. Менин ата апама көп акчанын ээси болгонго мүмкүн. Айтабыз прям ушинтип. Мээге киргизиш керек. Менин ата апама көп акчанын ээси болгонго мүмкүн. Менин ата апамдын көп акчасы бар. Мага дагы көп акчанын ээси болгонго мүмкүн. Уруксат бергиле өзүңөргө. Көпчүлүк учурда уруксат бербеген программанын барынан чатак башталып атат. Мага дагы көп акчанын ээси болгонго мүмкүн. Мен өзүмө өзүм уруксат бердим. Өзүңөрдүн сезимдерди байкагыла. Ата апаны кандай болуп атканын аларга да көңүл бургула. Сезимдериңерге көңүл бөлүп, кыялыңарда акчаңарды алып атканыңарды элестеткиле. Терең дем алып, демиңерди чыгарып, көзүңөрдү ачсаңар болот. Бөлүшчүлөр болсо, колуңарды көтөрүп бөлүшсөңүздөр болот. Бул практиканы любой нерсеге пайдалансаңар болот. Бул иштеген практика. Билет алгыңар келип атабы, ала албай атасыңарбы? Сразу апаңар, атаңар билет алганын элестетебиз. Бир кандайдыр бир проектиңер ишке ашпай атабы? Апаңарда, атаңарда ишке ашканын элестетебиз. Атам апама мүмкүн, мага да мүмкүн деп уруксат беребиз. Бардык чатак нерсе өзүңөргө өзүңөр уруксат бербегенден башталат, программанын иштеп атканынан. Ошон үчүн атам апама можно, мне тоже можно
деп уруксат бересиңер. Любой нерсеге пайдалансаңар болот бул практиканы. Өтө жөнөкөй, бирок өтө действенный. Мен постоянно муну проверять этем. Иштейт. Поэтому ишенбей аткандар текшерип көргүлө. Макулбу? Сөзсүз. Барлык нерсени текшергиле деп атпаймынбы? Бул практиканы только эле акча эмес, башка нерселерге дагы пайдалансаңар болот. Бөлүшүүлөр барбы? Кандай сезим болду? Чолпон эже, мен көз алдымда апам менен атам постоянно өзү кадим баягы айылдын эле койчуман бир кишиси болуп эсептелет. Анан кой сатып келгенде дайым акча эсептейт, анан бизди да жанына отургузуп алып эсептетчи да. Кегиле сен эсептеп көргүлө, анан туура эсептесеңиз биз дагы мен эсептеп көрөм депчи. Кудум ошол нерсени элестеттим. Атам менен апамдын отуруп акча эсептегенин, анан жанында отуруп өзүм сүйүнүп эсептегенимди, жана сыртка чыгып өзүмдүн бир чоң машинамдын бар, жана ичине акча таштап атканымды элестеттим да. Өзүм ушунчалык сүйүндүм. Сонун. Менде ошол сезим болду. Уруксат бериш керек ошондой. Сөзсүз. Ата апамда бар дегенде биздин мээбиз автоматически мүмкүндүк берет, ачат. Түшүнүңөрбү? Секрети ошол жакта. Эмне үчүн ата апада бар дейбиз? Любой нерсени ошол ата апа аркылуу жасасаңар бат мээңер түшүнөт. Анткени ата апабызда бар болсо менде да бар деп бат түшүнөт. Айнура. Меники да ошондой спокойствие болду, но в последний момент эки ийнимен ылдый бирөө сыккандай болду да, прям такое подавление вниз. Вот подавленность есть, көрдүңбү? Сама ты чувствуешь. Ооруп кетти да. Конечно, жүк деген бар. Акча бул жүк деген бар сенде программа. Родители спокойные, вот я сама прям подавлена. Надо будет еще прорабатывать, потому что көрдүңбү, акча деген жүк сен үчүн. Сен батыраак акчаны жоготконго аракет кыласың. Да, у меня есть такое. Жашооңдо, туурабы? Анткени жүк сенин колуңда акча турса, бул для тебя же жүк, ийниңен басып подавлять этип атпайбы акча? Өйдө окрылять этпей эле сен, учурбай эле. Да. Ошол программа менен иштеш керек болот. Рахмат, Айнура. Дагы кимде бар? Чоконже. Мен неме болдум да, акчаны мындай өзүм бир отелде отургандай эле сездим. Богатый бир кымбат отелге айткандай кирип отуруп калдым. Анан эле атам менен апама мүмкүн деп караганда атам жоголуп кетти. Анан апамдын астында суу агып атат да. Акча жок, вообще суу эле агып атат. Суу айланып кетти. Анан мен болсо көкүрөгүм эле ачышты. Силерде акча суу деген программа бар. Барбы? Анан баягы акча өзүмө мүмкүн дегенде мынтип алиги кандай десем, акча айланып атат да, кадимкидей эле. Акча айланып атат, бирок ала албай атам. Ошол акчаны айланып атам, долларлар өтүп атат. Просто колум жетпей атат. Ошогочу ушул менин акчам деп сезип турам. Просто ала албай койдум да ошону. Вот. Программа менен иштеш керек Гүлшайыр. Көрдүңбү? Акча суу деген бар. Апаңда дагы көрдүңбү? Атаң коркуп качып кетти вообще. Акчадан. Апаң алдында суу, акча деген суу деп суу жаркырап агып атат. И сен астыңдагы акчаны ала албай атасың. Көрдүңөрбү? Бул аябай эме күчтүү практика, буларны иштеш керек, программаларды алыш керек. Программа сразу силерге көрсөтөт, көрдүңөрбү? Жанагында бирөөңөрдө акча барабар пустота, акча барабар коркунуч, акча барабар дагы бир нерселер, страх. В данный момент азыр акча барабар суу деп чыгып атат силерге. Суудай эле агып кетет. Ала албай атасың. Көкүрөгүм ачышканычы чоконже. Көкүрөгүң неприятно да. Ала албай атпайсыңбы акчаны? Акчаны алгың келип атат, сеники экенин түшүнүп атасың, бирок ала албай атпайсыңбы? Программа турат, алдырбай атат ошол сага. Көкүрөгүң Гүлшан ал деп атат, бирок ар жакта программа жок, сага не положено деп атат. Көрдүңбү?
Нар жақтан келет программа. Алыш керек, ошо программа менен иштеш керек. Саламатсызбы? Жакшы, Мерим. Мен ошо 2 күндөн бери кире албай калып, бүгүн кирдим. Сабагыңызга абдан сонун сабак болду. Сизге өтө чоң ыраазычылык. Эртеңден баштап берки сабактарыбызда көрүп чыгам буюрса. Анан мен жакшы эле элестетип аткам акчанычы. Өзүмдү жерге отургузуп, сумкамда толтур акчанан ата-эненин сейфинде толтур акча деп, сейфинде акча деп айттыңыз го, ошондо сейфте акча элестетип атканмын. Аябай көп акча дегенде эле мага сейфтен от чыкты да, күйүпчү. Кызыл от чыгып. Анан мамам чалып калып атпайбы? Мамам чалып калды, анан мен как раз видеозвонок эме деп койдум. Аз бош эмесмин, что случилось деп сообщение жибердим да кайра кирип калдым да ошо. Анан тиги акчаны ала албай кыйналып ошо от болуп калды да сейфтерде, эки сейфте тең. Көрдүңбү? Акчада ар жакта программа бар. Вот ошо от менен байланышкан акча, какой-то страх бул сен үчүн жанагындай оттой. Пожар. Акча барабар пожар. Сеникинде программа чыгып атат. Аны кандай кылып чечсе болот? Аны чечкенде иштеш керек, ошол роттон келген программаларды алып салыш керек. Разбор кылсаңар болот, обучение алсаңар болот, трансформация 2.0 деген. Ошону окуп, бүт фундаментиңерди тазалап чыксаңар болот. Бул акчанын эмне үчүн келбей аткан акчаны баары каалап турат. Ушул жерде отурганыбыз баарыбыз каалап турабыз. Чатак жери программада. Программа силерге бербейт. Көрдүңбү, Гүлшайыр мына акчаны көрүп атат, алайын десе келбей атпайбы? Анткени биякта программа не пускает. Мне айтып атат, зачем сага деньги, это пожар, нельзя тебе деп атат. Акча менен от менен байланышкан бир нерсе бар да, силердин эмеде, аны разбор кылганда чыгып калат ал эмне үчүн андай келип атканы. Просто так келбейт да. Ошо, рахмат. Ийгилик, Мерим. Ийгилик. Рахмат. Рахмат. Кабыл алдым. Ыраазычылыгым менен. Дагы кимде бар? Шолпон эже, эч кимде жок окшойт. Коюнчу. Сизге чоң рахмат, аябай ыраазымын. Сизден баягы окугандан кийин каяка барсам очередь десеңиз, эч ким жок болсо деле каршыма жасатканы барсам менден кийин очередь, ушундай эме болуп кеттим. Аябай удачливая ушундай болуп кеттим. Сонун, меня мурашит прям аж. Анан буйруса дагы мен ошондой биринчи эмесин эле окудум эле, дагы продолжать этем го буйруса. Ооба, биринчи уровень сеники бүткөндү биринчи. Биринчи уровенде эле жакшы результаттар болду. Көптөн бери бир чыгара албай аткан чечимдерди чыгарып, буйруса кетип атам. Кыргызстанга барып дагы бир нерселерди баштап атам. Буйруса бөлүшөм го. Сонун, давай. Я только рада. Обязательно. Вот биринчиси менен тыштабагыла, желательно уланткыла, потому что бул силердин бүт биздин жашообуздун маңызы ушул жакта. Биз ойлойбуз акчада деп. Экинчи уровень канча убакытта окулат? Мен эме жетишемби баргынча? Жетишесиң. Канча убакыт, канча, бир айбы, 10 күнбү, экинчи уровень канча болот? Экинчи уровеньда бир ай болот. Бир ай болобу? Ооба, бир ай болот. Себеп дегенде 10 күн аз болуп калат. Чтобы нормально освоить, өзүңөрдүн ДНКңарга кириш үчүн бир ай керек болот кыздар. 21 күндөн ашык. Мейли, байланышам. Чоң рахмат. Хорошо, Динара, давай. Ыраазымын, ыраазычылык менен кабыл алдым. Ийгилик. Саламатсызбы, эже, неме? Саламат. Ме иштеп кетип атат да, ме алдап коюп атат, мындайча айткандачы. Мындай айтылган сөздөрдү именно ошондой эле неме элестетип, анан именно образдар немелер келбей атат да. Ошо кандай кылып, кандай образды келишинде эле күтпөй эле койгула. Зачем анан? Образдар ушулар баягы неме кылбай атат да. Мен именно сезим өзүм калып атам, ошо ме иштеп ме алдап коюп атканычы. Ошондо кандай совет бере аласыз? Эмне боюнча? Кантип ошо сезимдерге?
Медитация. Медитация. Мына Иннанын мен медитациясын берип атпайм баарыңарга, как мастер разборов берип атам. Дисбаланс кылып атам. 3 жолу дем алып, демиңерди чыгарып, демди чыгаргандан баштайсыңар. Ичиңерде мусорду биринчи чыгарыш керек. Демиңерди чыгарып, токтоп, 3 жолу, 5 жолу, 9 жолу, канчалык көп жасасаң практиканы, ошончолук сезимиң ачылат. Мээдеги чалдык уйду будуңчаң ойду токтотуш керек. Бул жанакы кимдин китебинде дагы бар. Эртең менен эрте турган жөнүндө утренний эмнеле? Ошол китепте дагы бар. Медитация, тишина деген. 5 мүнөт эчтекени ойлонбой көзүңөрдү жумуп отурушуңар керек. Это и есть медитация, тишина. Ойдогу башыңарда магия утрада бар. Тишина деген медитация. Магия утрада бар. Ошол кыйын болуп атат да. Вот ошону жаса. 5 мүнөт отуруп көрсөң билесиң мунун медитациянын күчүн ошондо. Музыка эчтекенин кереги жок. 5 мүнөт тынч отурганда эчтекени ойлобой отуруш керек. Башында кыйын болот, андан кийин нормально эле болот. Мен ал медитацияны группаларда дагы өткөзгөм, чоң группаларда. Аягында аябай жакшы результат, 1 айдан жасаганбыз да. Чоң рахмат. Ошон үчүн ошол магия утрадагы тишинаны жасагыла. Вот Иннаныкы деле ошол основасы ошол жактан. Чоң рахмат. Канча көп бир эле жасаган жетишсиз. Себеп дегенде Нурзада жок болгондо азыр 25-30да болсоң керек, 37. 37 жыл чогулткан мусорду бир эле дем алып койсоң. Үйдө шыпырганда жанагы чаңын сүрүш үчүн тряпканы 10 жолу жуйсуң го, вот ошол сыяктуу. Ошон үчүн күнүнө как минимум Инна айтат 5тен өйдө кылгыла дейт. 5тен өйдө канчалык көп кылсаңар ошончолук сезимиңер бат ачылат. Анткени могу жердеги ойлорду силер азыр менен сүйлөшүп атканча эле астыңа аркаңарда эмне фон болуп 100 файл ачылды. Айтпаңыз. Анан эмне болуп атат? Телефонуңарда 100 файл ачылса эмне болот? Гүлүк болобу? Вот, азыр силер гүлүк болуп отурасыңар. Чоң рахмат. Ошол гүлүктү алыш керек. Гүлүктү кантип алабыз? Через медитацию, тишина. Магия утрада турат. Интернеттен карай койсоңор ошол эмесин окуп алсаңар болот. Түшүндүң, Түшүндүм, рахмат. Чоң рахмат. Ыраазымын. Кабыл алдым ыраазычылыгым менен. Дагы кимде суроо бар, кыздар? Менде мындай суроолор болот. Ау. Жолконже, обучение качан башталат? Обучение 22-синде башталат, кыздар. 22-синде, лишний номерин таппай жатам. Таппай жатам, Гүлшайыр, кыздар байланышат. Гүлшайыр, менин эмемди эмеде бар болуш керек эле, мен жазып коем азыр эмеге, группага. Группага жазып коем, хорошо. Давай, Гүлшайыр, давай. Окуш керек кыздар, өзүңөрдө. Бүт байлык ушул жерде на самом деле. Биз ойлойбуз акчада, тигинде, мында. Качан буга келгенден кийин силерге акча да өзү келет экен, кийим, кечек каалаганыңар ошол жактан келет. Биз туура эмес жол менен баштайт экенбиз. Анткени программалар бар, кереги жок. Ошолор, мусорлор. Мерим? Мен ушу аз көп байкап атам да, мен мисалы максаттарымды, өзүмдүн желанияларымды ушу мамам айтсам эле мени шылыңдап коет да. Ой, ошого сен өзүң жетесиңби? Вот, мына, сенин мамаң эң жаман. Эң жаман. Аз мисалы иштеп акча таап атсам да, ой сен иштеп акча таап атасыңбы деги дегендери да бар да. Анан мен ошо ичимен кээде таарынып кетем, эмнеге эле мени ушинтип эметип берет депчи. Мен 4 баланын энесимин депчи. Анан бирок ушу финансы жагынан акча көп мынтип табайын десем да болбойт да, меникичи такыр элечи, көбөйбөйт да. Конечно. Үйдө балдар менен отурам,
ошондо дагы мынтип иштеп аракет кылып атам. Анан мамам ушинтип турат да, ой койчу, сен бир нерсени кыйратып атасыңбы, ой ошого эми сен жете аласыңбы, койчу эми ал деген болбойт, каяктан мечтать этип атасың да деген сыяктуу айта берет. Анан мен уруша берем, ой мама антпай келечи деп элечи. Ошондо сурайын деп атам. Бул сенин болуң. Сен азыр күлүп айтып атасың, бирок жүрөгүңчү жөн эле ушундай канааты. Бул это боль, когда мама так говорит, это такой боль. Ал мамаңдын өзүнүн болу. Мамаңа дагы ошенткен тиги апасы, тайнең. Мамаң андан дагы ит өлгөн эмени укканда, сен такыр көрдүңбү? Ошону менен апаң бөлүшүп атат. Бул программа тетияктан келип атат. Бул программа менен иштеш керек. Бул сенин болуң аябай. Бул ушул болду балдарыңа берип атасың. Азыр мен сен айтканча мен жүрөгүм сыгылып жаман болуп кеттим аябай. Это твоя боль дагы, көрдүңбү өзүңдү ушунча кармап, болуңдун баарын бекем кулптап туруп айтып берип атасың. Это очень, да, сильная женщина. Но эмоцияңдын баарын жаап таштагансың. Болгону азыр сен эненин жакшы сөзүн угуш үчүн болбой акча таап атасың 4 балаңа. Эмне ошондо дагы айтпай атат, көрдүңбү? Себеби апаң өзүнүн апасынан алган. Бул жерде сага иштеш керек. Сен иштегенде выстраиваться этет. Могул ата тек менен ким иштесе, ата эне тегиңердин ресурстары силер үчүн ачылат. Балдарыңар үчүн ачылат. Ошон үчүн обязательно потокторду алгыла. Бул Алла Таалам берген ата эне тектин ресурстарын алгыла. Ошон үчүн бекер деле бул жерде отурган жоксуңар силер. Ошон үчүн мерим сөзсүз өзүң менен иштешиң керек болот. Сен ал болду азыр балдарыңа уже салып берип койдуң, 4 балаңа. Апа неосознанно бөлүшөт ар жактан алган эмеси менен, болу менен. Бул даже апаңдын дагы күнөөсү эмес. Нар жактан келип атат. Рот менен иштеш керек. Түшүндүрө алдымбы, Мерим? Ооба, чоң рахмат. Ыраазымын. Эми буюрса 2 жылдан бери мына ошо изденип келатам. Эми чечүүгө аз калды окшойт деп өзүм дагы эме таба баштадым да. Конечно. Ниет кылып атам. Буюрса акырындан ошо келет. Азыр бат эле чечсе болот. Квантовая физика это дает. Поэтому не надо акырындап. Бизде 100 жыл 100, 150, 200 жыл жашасак, 500 жашасак акырындап келсек болмок. Азыр сонун инструменттер бар. Сонун инструмент. Ниет кылып просто ниетиңерди койсоңор баарынын убакыт сааты чыгат, акчасы чыгат, баары чыгат. Өзүңөрдүн да жашооңорду оңдойсуңар. Айлана чөйрөңөрдүкүн дагы, мамилени да оңдойсуңар, акчаңар дагы көбөйөт. Все возможно, ребята. Разрешите себе. Программы, которые вас сидят, не разрешают. Мен даже оюңарда акча алгыла десем ала албай атпайсыңарбы? Это о чем говорит? Мусора много. Тектин күчү деген сиздики дагы ошондой болуп калат экен, Тектин күчү. Мен ошону түшүндүм да. Ата тектин күчү, кубаты, ресурсу бүт бардыгы биз ата тектен турабыз. Себеби мына менде мисал үчүн менин аркамдагы ата эне тегимдин келаткан ар бир каплясы бар. Миллиондогон кишинин ДНКсы бар. Ошон үчүн жана ойлогондо силердин оюңарда канча көп ой чыгып атат. Бир күндө адам баласы 60 000 ой ойлойт экен. Элестетсеңер 60 000 орточо эсеп менен катуу ойлонгондор 100гө чыгып кетесиңер. Жайрактар кичине азыраак 50 000. Элестетип атасыңар бул эмне деген кандай чоң объем. Бул каяктан келип атат? Ар бир биздин клеткабыздагы, ДНКдагы ата эне тектерибиздин информациясы келип атат, товарищ. Вот и все. Кээде ойлоносуңар, бул ой каяктан келип атат деги эле. Жакындаган кош болгон нерселер ойлого келет да деп. Вот ошол жактан келип атат. Вы считываете просто эту информацию и думаете, откуда это все. Кээде бир
кызыктай ойлор келет, кээде бир жиндидей келет, кээде бир күлкүлүүдөй келет. Бүт биздин каныбызда ДНК. Ата эне тегибизден келаткан нерселер. Дагы кимде суроолор бар? Чолпон эже, Мгм. мен өткөндө сизге эме кылып, жана бесплатный разбор дегениңизге баргам, ошондо апага прощение бердим эле да. Мгм. Ошону проработка кылып, анан бир аздан кийин үйгө бардым да. Үйгө Мгм. барып, семьям менен бардым эле. Бирок 3-4 күндөн кийин мага үйдөн кууп жиберди да. Вообще Мгм. мен менен сүйлөшө албай калыптыр. Это может быть после этой проработки? Проработканы проработкадан кийин болушу мүмкүн. Өзүңдүн апаңбы? Өзүмдүн апам. Эмне кылдык элек? Диагностиканы айтып атасың го дейм мен. Ошо диагностика кылгансыз да, анан кечирим бергем да. Мгм. Просто обида большая была. Анан Мгм. вообще жол түшпөй атты. Бирок жолдошум келген, жол түшүп калып бардык. Бирок 4 күндөн кийин что-то вообще сүйлөшө албай, сөзгө келе албай койду мен менен да. Өзүнөн өзү кандай батырбай койду. Обида, 4 күн непроработанные обиды. Непроработанные обиды. Ты не хочешь, чтобы она простила тебя. Почему? Почему ты не хочешь, чтобы она простила? Сразу оюңа келгенде не надо мозгами. Көкүрөгүңөн эмне чыгып атат, сразу айт. Эмне үчүн сен эгер апаң азыр сени кечирип кабыл алса, то анда сенде эмне болушу мүмкүн? Сразу айт. Я ее не хочу принимать. Вот ты ответила. Ты ответила. Ты же не принимаешь. И, соответственно, она просто отзеркалила тебя и послала. Понятно. Тебе надо принять. Тебе надо принять. Ты пока не примешь, сенин айлана чөйрөң. Кыздар, жигиттер ушакта отургандар. Силердин айлана чөйрөңөр, силердин күзгүңөр. Силер бир жалгыз эле экземплярсыңар. Квантовый поледе. Айланаңардын баары бул күзгүлөр. Балаңар күзгү. Күйөөңөр точно күзгү. Апаңар бүт айлана чөйрөңөр силердин бул жердеги душаңардагыны только отражать этип берет. Окуп берет, считывает. Түшүнүңөрбү? Любой кичи күзгү. Түшүндүң, Сен качан бияктан көкүрөктөн разрешение бересиң, ошол күнү апаң кабыл алат. Түшүндүңбү? Какой-то вторичный выгодаң бар. Вторичный выгода. Вот ошолор менен иштеш керек болот. Көпчүлүк учурда ата-апага таарынганда балдар наказание катары алардын да страдать этишин каалайт. Бул неосознанная часть балдар. Жанакы күйөөдөн ажырашкан, өзүнүн ордун таппай жүргөн, мунун баардыгы силердин бала чакта таарынып калган таарыныштарыңарга кылган ответиңер, энатага. Силер ошондо мени капа кылгансыңар. Мен да азыр силерден ошондой өч алам деген сөз. Ажырашып аткандар, жанагындай турмушунда баардыгын только ошо үч алыш үчүн кыласыңар. Это сладкая такая месть родителям. Конечно, сознательная часть азыр айтат, жок, такой не может быть, вы что? Я мен ачкачан антип ойлогон эмесмин дейсиңер. Но неосознанная часть на самом деле мстит за вашу детскую обиду. Дагы кимде кандай суроо бар, кыздар? Суроо бүттү окшойт, Эми мындай, акча деген биздин дагы көкүрөгүбүз менен бияк экөө бириккен жерде жашайт. Сөзсүз биринчи акча деген эмне экенин каяктан көкүрөктө кабыл алышыңар керек. Акча жакшы экенин түшүндүрүшүңөр керек мээге. После этого только келет. Эгерде жанагындай ата тектен, эне тектен программалар, сложный оор программалар бар болгон болсо, эч качан акча келе албайт. Ошон үчүн ата эне тек менен разбираться этиш керек.
обучение кылгыла, разбор кылгыла, өзүңөр менен иштегиле. Сөз. Бардык нерсенин башаты өзүн өзү сүйүүдө жатат. Өзүн өзү сүйбөгөндүн төркүнү көчө өткөнбүз, балдар, кыздар. Бул силер өзүңөрдүн жашооңорду жашабаганыңарда жатат. Эгерде өзүңөрдү өзүңөр сүйө албай атсаңар аракет кылып, значит, однозначно силер өзүңөрдүн жашооңорду жашаган жоксуңар. Кимдин жашоосун жашап атасыңар? Это вопрос. Тиги арттагы силердин предокторуңардын, ата эне тектериңерден бирөөнүн жашоосун жашап келатасыңар. Ошон үчүн ошону менен разбираться этиш керек. Түшүнүктүү, барыңарга? Эми окууга орун менеджер эртең жазат, сөйт дегенде спискалар ошондо болуп калды, бүгүн сурандым эле ал. Ошон үчүн группада жазып коебуз ким обладатель экенин. Хорошо, эртең рандомайзерден өткөзүп и эртең жазып коет, кыздар. Окуйбуз дегендер личкага жазсаңар болот, менеджердин номерин тыштап коем. 22-синде окуу башталат. 22 августта. Окуп үлгүрүп калгыла. Мен мындан кийин вряд ли буларды окутам. Мен башка уровеньге чыгайын деп азыр ошонун үстүндө иштеп атам. Ошон үчүн желательно окуп үйрөнүп калыңыздар демекмин. Баарыңарды жакшы көрөм. Баарыңарга ийгилик. Өзүңөрдү сүйгөндөн баштагыла бардыгын. Ошондо акчаңар да болот, ден соолугуңар да болот, мамиле дагы болот, карьераңар да өсөт, аялдык сапатыңар дагы өсөт. Бардык нерсе өзүнүн өзү сүйүүдөн башталат. Эркектерде дагы, аялдарда дагы. Эң биринчи ошондон баштаңыздар. Бардыгыңарды жакшы көрөм. Ийгилик каалайм баарыңарга. Жакшы болуңуздар.